Мен биринчи сорттогу кызмын. Атымдан эле билсеңер болот. Айдай сулуу, Айсулуу. Ошондуктан каалаган жигит мага болбойт. Мен университетте окугандыктан кыялымда гана издегенге убакыт жок. Досторум Тиндерди сунушташкан. Ал мага жакты. Катталып туруп күтүп тура бер. Анан кечки тамакка жигитти алып келип беришет. Чынында ушул жакшы да, сен билесиң, кандай бала болот, чачынын өңү кандай, фигурасы, анан каштары бирикпеген, жана шымынын алаасы тизеден ылдый эмес. Ичинде пресстери бар, бир гана Пако Раббайнын миллион атырын себинген. Ооба, мен бул программаны көчүрдүм, катталдым. Анан эмне болду деп ойлоп жатасыңарбы? Бат эле ошондой табылды окшойт. Анын сүрөтүн көрүп жолуккум келди. Ал жакта почти Роналдо турган. Мына укмуш программа. Мен ссылкасын Инстаграмга бөлүштүм. Ушундай супер жигит тапканым үчүн. Биз Бакыт экөөбүз түнү бою жазыштык. Бири-бирибизди мактадык. Жада калса аягында өпкөн смайликтерди жөнөттүк. Анан кымбат кафеге жолугушуу белгиледик. Мен эң жакшы кийиндим. Байланма ич кийим. Лимондон көзүмө сүртүп алдым, жалтырап туруш үчүн. Бирок жаныма каяктагы тыржыйган, кара туру, чачы тармал, кайдагы бирөө келип отурду. Мен ага таанышымды күтүп жатам деп түшүндүрдүм. Бирок ал кайдагы нерселерди айтып жатты. Менин түшүнгөнүм боюнча ал мага жолугушууга келиптир. Эмне? Ушул тармал козу баягы красавчикпи? Мен ага бул кандайдыр бир түшүнбөстүк же тамашабы дедим. Ал уюлдук аппараттагы сүрөттөрүн көрсөтүп, анан кичине капаланды. Сүрөттөгү красавчиктин артында туруп алып, колун булгалап жаткан бала экен да. Чынында бул калп айтпаптыр. Мен сүйлөшүп жаткан сайттагы бала ушул беле. Бүгүнкү күнүмдү бузду бул. Чынында ал кыргызча акцент менен сүйлөйт экен. Бирок түшүнсө болот эмне деп жатканын. Макул, бүгүнкү күн баары бир бузулду. Андан көрө муну алдайын. Мен жолугушууну кабыл алгандай түр көрсөттүм. Уюлдук аппаратымды алып катуу сүйлөдүм. Жан, мен командировкага кетип жатам. Бир нече күндөн кийин келем, дедим да Бакытка кайрылдым. Мен күйөөмдөн эптеп качып чыктым. Эми сен менен болом. Ал менин күйөөм бар экенин угуп, таң калып калды. Анын башындагы тараканы мындай деп жатты. Сулуу сарышканын күйөөсү бар турбайбы? Анда эчтеке эмес, тескерисинче жакшы болду. Ал сүйүнүп кетти да официантты чакырды. Мен толтура тамак айттым. Сенин аппетитиң зорго деген суроосуна менин боюмда бар. Ошого талгак болуп жатам, дедим. Ал аябай таң калып калды. Бирок акырын жылмайып койду. Байкашымча тараканы мынтип ойлоп жатты. Эмне болмок эле? Күйөөсү анан боюнда бар экен. Эң башкысы мейманканага барса болду да. Анан ал ичимдик сунуштады. Макул болдум да, анда анализдерди кийин тапшырам дедим. Эгер мен ичип алсам, анализди тапшырганга болбой калат да. Ал укмаксан болуп койду. Биз стакандарды колго алдык да, сүйүү үчүн деп тост айтып, аягына анализдерим күтө турат деп кошуп койдум. Кафеден кийин мен ар бир сөзүмө анализди кошуп жаттым. Анан ал көңүл бурду. Биз такси менен мейманканага келип бир бөлмө алганбыз. Ал кайсыл анализдерди айтып жатканыма кызыкты. Эртең ВИЧке кошумча анализ беришим керек экендигин. Эми ичип алгандан кийин башка күнү берем дедим. Ооздору топчудай болуп калды. Ал эле эмес, башындагы тараканы шок болуп калды. Эмне? ВИЧ? Кереги жок бул оорукчанды. Качтык. Ошол түнү бир мейманканада мен жалгыз уктадым. Билесиңерби? Аябай жакшы уйкум каныптыр. Мына ушундай тажрыйба болду таанышуу программасы менен. Видеого лайк баскыла, каналга жазылганды унутпагыла, комментарийге ой пикириңерди калтыргыла. Урматым менен Айдай сулуу, Айсулуу. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.